Жогорку сот жаңы жагдайлар боюнча өлкөнүн түштүгүндөгү кандуу окуяга тиешеси бар делип, өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароодо. Ага Санпа шейиттери коомдук бирикмесинин мүчөлөрү нааразы болуп чыгышты. Аталган коомдун төрагасы Сыргаш Мамарасулов Аскаровду жактаган тараптарды сынга алды. Бейгүнөө адамдар толуп атат түрмөдө, бейгүнөө адамдар. Ошолорго эмне жардам бербейт? Ар жылы эле ушинтип козгоп эле Азимжан Аскаровду сотко ашырып эле соттон чыгарып атат. Биз каршыбыз. Азимжан Аскаров эң натсыз өзбек, кыргызды уруштурган, тынч жаткан уруштурган адам ушул Азимжан Аскаров болот ошо. Буну чыгарышканга эч сотторго немелерге ИПлар давление кылып аларды чыгарасын деп. Аталган коомдук бирикменин мүчөсү Кеңеш Калбаев болсо, оор айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган адамдын жазасы жеңилдеп, же бошотуларынан кооптонууда. Ал Азимжан Аскаров башкаларга сабак болуусу үчүн өмүр бою жазасын алышы керек деп эсептейт. Эки улутту чагыштырган үчүн бул өмүр бою ошол жерде жатып жазасын алыш керек. Бул кийинки муундарга сабак болуш керек. Экинчи бирөө кайталабай тургандай болуш керек. Азыр Азимжан Аскаров чыгарып берсе, эртең күн дагы кайталанбайт деп ким айта алат? Ошон үчүн ушу сабак болуп, ошо киши өмүр бою ошо түрмөдө отуруш керек. Азыр аны чыгарып берсе, эртең күн дагы бирisi чыгат. Тынч жаткан биздин мамлекетибизде булар эки улутту кагыштырып, канга боеп коюшту. Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 25 февралда жогорку сотто каралмак, бирок айрым себептер менен ал башка күнгө жылдырылды. Отурумга качкан Аскаровдун жубайы Хадича Аскарова жолдошунун абалы оор экенин жана 10 жылдан бери күнөөсүз түрмөдө олтурганын журналисттерге билдирген. Мына 10 жылдан бери отурат. Не за что отурат? Жолдошумун абалы жакшы эмес. Мен жакында барып келдим 3 күн. Узак. Дөктөн свиданияга кирип келдим. Ал ден соолугу жакшы эмес. Аны кармап эмне кыладым, мына. Укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы массалык башаламандыкты уюштурган деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, бирок ал өзүнө тагылган айыпты мойнуна албай келет. Кабылбек Учконбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.